29 миңге жасап бериптир. Акмак, мынакей угуп тургула. Деген сыйкырчы дегенди билесизби ошол? Касидачы деген бул сыйкырчы. Чынымын ичиге жазып берди, анан Чынын ичине кагаздарга жазып берди. Канаки ошол кагаздар? Улар күйгүзүп бүттүм, күйгүзөс күнүгө бүттү. Күйгүзүп бүттүңүзбү? Бул кагаз, тумар, күйгүзгөн мунун баардык көз ачыктардын ыкмасы болуп эсептелет. Түшүндүңөрбү? Муну канча? Мына денемде мындай бир нерсе кыймылдайт да. Ошо. Майтинде кыймылдап. Вот ошо кыймылдаган жин болот. Денеде чуркап жүрөт. Мына оң жакта. Сиз молдо деп туруп касидачы сыйкырчыга барып алдыңыз. Мен атын сурай эле коеюн, сразу эле касидачы десеңиз, ушул сыйкырчы. Касида деген бул жөн эле пайгамбардын поэзиясын чыгаргандарды, поэттерди айтат. Мына түнү окуйт экен. Түн окуйт экен? Түнү 2-де окуйт. Ошо түндөн сиз барганда окуду анан. Көп адам барат экен. Иә. Күндүз окуса болбойт бекен? Түнү келесиң. Мына ушунусу да көз ачыктын методу. Мына силердин көзүңөрчө чечтим, ачтым. Негизи бунун ичинде көптөр айтат, Куран анан мындай, сен билбейсиңби? Эй Шайлабек, мойнундагы Куран жүрбөйбү, баланча аят жүрбөйбү деп. Ошо дөпөчтөргө айтам, ал аяттарды моюнга такпайт, аны менен жашайт, аны окуйт. Уурлук кылба Куранда. Ата-энеңди сыйла, сүткордукка барба, зынага барба дегенди мойнуңа тагып аласың ошолор. Мына эми ачып атам сиздин көзүңүзчө мына. Буну канчага сатып алдыңыз? 29 миңге жасап берди. 29 миңге сатып алыптыр. 29 миңге жасап берди. 29 миңге жасап бериптир. Акмак, мынакей угуп тургула. Ушундай дөпөш акмак молдолор бар, башын айлантып туруп, мындай сыйкырларды ура берет. Бул натуральный сыйкыр. Мына сыйкыр. Каякта бир тамгалар, иероглиф бир да аятта жок керек болсо, мынакей. Цифралар, жүрөкчө, мүрөкчө. 25 миңге сатат акмактар, молдолор. Молдо эмес алар. Аллахтын наалатына калган акмактар, эмне үчүн ишенесиңер мындайларга? Денемде чуркап жүрө дейсиң, ошол киргизди кайра күчтүү жинди. Көз ачыктар жакшы болуп калат дейт, жинди жин менен кууп чыгат, күчтүү жинди башты баскан менен башка ягын ооруп турат. Бул ошондой. Клинам деп коет. Жинди жин менен. Өз көзүңөр менен көрдүңөр мына ушуларды, эчтеке түшүнүгү жок нерселерди мынакей мойнуңа тагып, мына кожаный эмеге таанып жүрүп атасыз. Бул ширк коштуң, сен ушуга ишенип алдың, сен капыр болдуң, эми тооба кыл. Тооба кылдым да, астагфираллах де. Астагфираллах ва тубила. Мына ошондор башка кайтпайсың. Тообанын шарты мындай нерсеге кайтпайсың. Мынакей эл журтка ушул жерден билип коюн, мойн канча күндөн бери, канча жылдан бери сагын жүрөсүң? 1 айдан бери мойнуна чүрбөй тагып жүрүп, мойнуна чүрбө деп. Мына ушул жерден мындайлар сыйкырлар көп. Ушунун аркасынан анан элдер мына түштүктө өзгөчө силер көп барат экенсиңер ушундайларга. Түштүктөр көнүп калыптыр. Бул кара дуаны мындай деп, жанагындай бир молдо сөйрөлү бар экен, сүт деп башына суруп чыктым, кетти жиндөөдө, жиндеткендер молдолор толтура очерет дейт, ошо түндө салат имиш. Мына ошолордон качкыла. Мен силерге айтарым, мен илимди укмуш элемде, бирок ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн жол менен биз дем салабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай үйрөтсө, анын сахабилери жана алымдардын көрүскөн жолу менен, биз жана мына Куран менен. Куранды дагы 1,5 сааттан аша окуйт, мынакей эми Куран окуп жакшы болот, бул кызуусу иншалла. Мынакей бул башында оору бар экен, жаман ойлор келе берет эле, уктаганда жашоо кызы бук болуп, ыйлан келип, жашан келбей шалыра берет белең. Мынакей сыйкыр. Колунда жан жок, жүрөгүм титиреп, бир жерде турбойт. Бир жерде турбойт, орун таппайт. Мына кесепети ушул сыяктуу болот. Жакшы болосуң. Бизден 10 жол келип дем салдырасың, өзүң айтасың. Жакшы болгондон кийин жакшынакы интервью бересиң, мейли? Мынакей мен Аллахка таянабыз, албетте Аллахтан биз себеп болуп жакшы болгонду иншалла көрөсүңөр. Бул биринчи эмес, жана акыркы эмес, мындай эле сизге окшогондор өтө көп келет. Келгенде да мына түштүктө
характерин ошо түштүктөргө кара дуа сыйкырынан дуаланган көз тийүү анан кийин сук бирүүлөр өтө көп экен. Ырым жырым да көп экен, киренелеп сиренелер отуруп эле анан Аллахка шерк кошуп ушундай жаман нерсеге баргандар көп экен деп айтып кетмекчимин. Урматтуу замандаштар, мындайга барбагыла.